Саламатсыздар урматтуу жылкы сүйүүчүлөрү, аргымак көрсөтүүсү кайрадан өз ишин улантат. Кече жакында эле түптөлгөн Ала Тоо Көк Бөрү командасынын аттары менен таанышабыз. Алар 6-номурдагы Асман, жекме-жекке чыккан Нургашка, коргоочу функциясын аткарган Ураган жана 1-лига арасында мыкты аргымак аталган Шторм. Асман тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Асман тууралуу Асман 7 жашта, 3 жыл. Жазга 7 жаш болот. Линиясы өзүнүн Карабаяр жылкы чүйдөн алынган. Перегородный мал базарынан алганбыз. Казакандуу кыргыз жылкысы, э? Казакандуу кыргыз жылкысы. 2 жыл мурда Перегородный базарынан алып келгенбиз. Анан ошол 2 жыл мурда команда түптөлөттө жүргөн да. Ошондон өнөр бар экен, аябай мыкты чуркайт, өзүн жакшы алып жүрөт убакта. Атты коёт, койгондору чуркаганнары аябай жакшы да. Ошондон командага алганбыз. Командада 6-номурда Шумпар деген бала чапты. Алты командасында. Жакшы оюн көргөздү. Аттын маанайы да жакшы. Мүнөзү аябай токтоо. Убакта чабуулчулук позициясында. Чабуулчу, гүлүккө окшойт, э? Гүлүк, Штормдон кийинки аргымак ушул десек болот да. Жана достукта токмок кандай кызмат аткарса, бул Ала Тоодо ошол эле кызмат аткарат. Сарайда, балдар, жаш балдарга деле эч кандай характери жок. Бүт жош. Анан эмеге дагы мурда ошол ээси айткан коштоого салып жүргөн соко тартып дегендей ошо айыл жумуштарына дагы салынып жүрчү экен. Негизи эле ошо Көк Бөрүдө ойногон аттар алгач эле баягындай Аламан улактан башташат экен да. Мурун Аламан улакта чалып жүрсө эле. Мурда алып келгенде биз Аламан улакка алып келгенбиз буну. Аламан улакка алып келип ошол жерден өнөрүн көрдүк да. Анан командага алып деп ошо 2 жылдан бери карап, ушинтип асырап жүргөнбүз. Буюрса өзүн көргөздү оюнда. Жакшы. Негизи эле бул Аламан улакка караганда Көк Бөрүнүн келечеги бар деп коюшат да. Анан мисалы аттарды үйрөтүүдө алгач Аламан улактан башташы керекпи же дароо эле Көк Бөрүдөн баштап кетсе жакшыбы? Эми мындай да биз көбүнчө Аламан додо тартабыз да. Торпок улакта додо деп коет биякта. Аяктын тактикасы башка да. Эми аякта көндүргөнгө көбүнчө бу жерде жер улактарга алып барабыз. Мисалы Антоновкада жанагы өзүнүн 9-номурда Али Назаров деген бала бар. Коргоочулук милдет аткарат. Жаныбызда коңшу айылда Антоновкада турат. Ошол бала келип көбүнчө жер улактарга үйрөтүп берет бизге. Анан СКТда Анвар деген дос балам бар. Ал келип советин берип, ушулардан совет алып, ушулар жардам берип командага. Ошентип көндүрөбүз аттарды. Көбүнчө жер улакка салынат да булар. Жер улакта хот көрүнгөнү, отурганды, качканды. Негизи эле баягы кыргыз жылкылары аябай чыдамкай келет эмеспи? Анан бул Асмандагы аябай эме болсо керек, күчтүүлүгүн көрсөтсө керек оюнда. Чыдамкай да. Бардык жерде чыдамкайлык жеңет да. Мисалы ошончо аякта деген аттар канча удар менен келип урат, ошого чыдайт да. Көтөрөт. Башка жана мисал айтышат да, чет өлкөдөн алып келген аттар баягындай чоң болгону менен алар баягындай улакта дегеле Көк Бөрүдө баягындай соккуларды жеп калгандан кийин кайра улакка түшкүсү келбей калат депчи. Анан бул аттар кайра чыга берсе керек, эч кандай бир корку сезимдери жок болсо керек. Биздики таза кандуу кыргыз жылкылар айырмасы ушул да. Чыдамкайлыгы менен айырмалат. Эми четтен келгендер көбүнчөсү жана таза кандуу жылкылар болуп келет да. Кыргыз жылкыларынын айырмасы ушул чыдамкайлыгы менен айырмалат да. Ошон үчүн Көк Бөрүгө үстүнө айланып эле кайра келип эле таза кандуу кыргыз жылкылар болуп атпайбы. Анан чабуулчуларга эле редко таза кандуу жылкыларды алып келбесек четтен. Калган коргоочулукка, жекме-жекке буларга күч керек да, физика керек, чыдамкайлык керек. Буларга үстүнө карабай жылкылар.
Артынан менен азыр мына чабуулду башташ керек. Бул жерде эң негизгиси ылдамдык. Ошол баш айнаткан ылдамдыкты жарата алабы жокпу? Ошону биз байкашыбыз керек болчу. Жана Адис Макеев оңой олдон атаандашына улакты тартып жиберди. Бул жерде Адис Макеевдин катасы десек болот. Мына ошол Адис Макеевдин колунан улакты тартып алган Шукар Бакытбек уулу. Нургашка тууралуу кененирээк маалымат берип кетиңиз. Нургашка тууралуу. Нургашка ошол команда оюнга аз калган эле алынды. Бир көкбөрү оюну болбой калганына байланыштуу бул аттар дагы сагынып калса керек ол көкбөрү оюнун кадимкидей. Аттар дагы туйлайт да ордунда. Именно Нургашка биз күткөн оюну көргөздү да. Биздин оюбуздагыдай болуп чыгып берди. Аттар менен жакшы тирешип атты. Анан улак эңгенде көптө сыртка качпайт. Эми Казанга бирге көндүрүшүбүз керек. Кемчилдик жактары бар. Чоң оюндарга жаңадан чыкты да. Кемчилдик жактарын бирге көндүрсөк, ошо мыктай кылмак. Оюнда Жолдош деген бала менде мына 4-нчү номерде. Негизи эле баягы аттарды дагы оюнчуларга мындай тандап берип атканда эмнесине карап тандап бересиңер? Баягындай мүнөзүнө балким же боюна? Бул жерде аттарга баланы эмес, балдарга аттар тандалат да. Чабуулчу балдар чабуулчуга алынган аттарды эмнейт? Жолдош келгенде эле айткан, мен ортого ойнойм. Мында досто дагы оюн ойноп кеткен экен ортодо. Анан Жалал атта ошол облуста да өзү жекме-жекке чыгып жүргөн оюн көргөзүп жүргөн бала экен. Келип эле айтты Нургашка, мен жекме-жекке чыгам деп. Келди, атка отурду, экөөнүн оюн чыкты. Демек өздөрү тандашат турбайбы, бир караш эле? Балдар өздөрү тандашат. 2 мүнөт аралыгында жөндөшөт, андан кийин турат, эс алып турат. Ошол буларды көбүнчө этүүрөөк кармайбыз. Мисалы, командадагы ар бир ат ар кандай функцияны аткарат да, анан бирөөсү чабуулчу, бирөөсү жекме-жекке чыгат, анан машыгууда дагы ар кандай ыкмалар колдонсо керек, э? Машыгууда жекме-жекке чыккан атты көбүнчө ортого көндүрөбүз. Чабуулчу атты. Өзүнчө алардын өздөрүнүн иштеп турган өмөлөрү бар да. Машыктыруучулар бар, э? Тамактануусучу? Тамактануусу баарыныкы азыр бирдей эле. Бирдей эле жем берилет, бирдей эле, э? Бирдей. Булар качан ошол оюнга жакын калганда, ошол убакта ар биринин өзүнчө рациону түзүлөт. Штормдун иниси Ураган деген аргымагыбыз. Атасы Эльбурс деген чистокровный английский болгон, английский чистокровный. Энеси Ганавер. Бунун атасы Эльбурс Гладкийге чабылып жүргөн. Америкада 2 жолку чемпион. Ирландияда 3 жолку чемпион. Негизи кызматы чабуулчу болчу, бирок командада скорость катуу да буну аябай. Күлүк, аябай күлүк. Ошондон Казанга көп көндүрө алган жокпуз буну. Анан 12-нчи номерде Ильяс деген балабыз коргоочулук милдетте чапты да. Башын бербей, аябай скоростной да. Көндүрүш бир аз кыйын болуп атат. Өзү кийинки оюндарга. Кайра чабуулчу кызматта калып калабы? Кайра чабуулчулук кызматта калат. Тайгазанга көндүрүп алсаңар эле, демек чабуулчу кызматын аткарып калат экен да. Ошо Казанга көндүрүш бир аз кыйын болуп атат. Аябай катуу чуркайт Казанга. Өзүн уруп алышы мүмкүн, травма алып калышы мүмкүн, бутунан же башка жеринен. Ошондон коркуп чабуулга чыгарган жокпуз да. Жаңы оюнда коргоочулук милдетти аткарды азыр. Канча жашта учурда? Учурда 5 жашта. Штормдун иниси, э? Штормдун бир тууган. Экөө аталары бир, энелери башка. Негизи эле баягы көкбөрүдөгү аттар бирин-бирин таанса керек, э? Жанагы атаандаштардын аттарында таанышып баягындай көздөрү менен карап. Андай нерсе болот. Мисалы, ноуну Шторм экөө бир туугандай да, мындай киши сыяктуу да. Бирөөнүн жанына алып кетсең, экинчиси кишенейт. Бакырып, чөп жемот жебей, тарап зычып салат да. Экөөнү чогуу байлап койсоң, тура берет. Бири-бирине жок мындай мээрим төккөн сыяктуу да, бирөөсү жок болсо экинчиси кишеней баштайт да. Анан бири-биринин доошун да тааныйт да. Мисалы, короонун сыртында бастырып келатсаң, Шторм
кичинеген болсо бул да сырттан кичинейт да. Бири-бирин ушундай жакшы тааныйт. Кийин бул ат башка командага кетип калса, экөө бири-бирин издеп калат го дейм, э? Болуп калышы мүмкүн, бирок командадан кетпейт го. Ушул Ала-Тоодо эле калат булар. Үйгө аракетин көрсө, Тошбулак командасы жок дегенде бир салымды салууга аракетин көрмөкчү. Бул жерден Ильяс Эсенаман уулу Ураган аргымагы менен улакты өз карамагына алганы менен азыр андан ары эмне кылат? Кайрадан эле азыр ыңгайлуу абалга келе элек. Улакты өзүнүн такымына бекем баса элек экен. Эми гана мына болгон аракет менен ыңгайлуу абалга жеткирип алды. Жана кезектеги бул жерден эми атаандашы жакындабаган, жакшы түшүнүп ылдамдыгын жакындатты дагы өзү кошо тайгазанга түшүп отурат бул жерде. Жана Ильяс Эсенаман уулу эсеп санын 6-0 өзгөртүүдө. Ильяс Эсенаман уулу бул дагы Ала-Тоо командасынын бир көзгө басар оюнчусу. 22 жаштагы алдагы минген аргымагы Ураган. Келечекте Ала-Тоонун жылдыздары деп койсо да болот да. Ошо Бойко сыяктуу, Кара Куш сыяктуу чабуулчу милдет аткарат. Мындай кармагандан жоош, бирок характерлери бар. Кандуу да булар. Резко кызыганда, кызыганда. Өзүн таштайбайт, үркүп кетет, ушундай да. Эми анын үстүнө жашы дагы жашта. Көп нерсени көрө элек, жаңыдан эле көрүнүп атат. Бул оюндан кийин бир аз чарчап калгандай, бардыгы эле. Оюндан чарчады азыр, бүт эс алууда. Кеттендирип бетин көтөрбөзөк. Кийинки оюнга тренировкалар башталат да. Негизи оюндан кийин канча мүнөткө чейин эс алышат бул аттар? Эми аттар ар кандай эмесине карап, состояниесине карап. Көп кыйналган көбүрөөк эс алдырабыз. Кыйналбаган эртеси эле бастырып эле кайра эле. Эми көбүнчө бастырабыз да буларды. Жери октурганда сана салып турабыз. Негизи баягы көкбөрү оюндан кийин көбү жаракат алган аттарыңарда болсо керек, э? Ооба, травма алган аттарыбыз болот. Но Ураганда келечектин ойногонда бүрткө травма алып калган. Казанга катып алып урулуп. Бирөөсү азыр жакшы, дарылап атабыз. Лечениясын убагында кылып турабыз. Сиз саапкер катары өзүңүз эле дарылап койсоңуз керекчи, ветеринардын кызматына таянасызбы? Мен өзүмдүн кесибим боюнча ветврачмын. Анан биз саапкерлик жагын болсо достук командасындагы Талай байке деген, жанагы айткан Анвар деген досум бар. Эдил деген ушулар күлүк таптаган саапкер дос балдарым бар. Ошолордон саапкерлик жагын үйрөнүп атам да. Но оюнда бир топ эле кыйынчылыктар болду. Кемчиликтерибиз болду, кыйынчылыктар. Эми биз жана додо-улакка ат салып жүргөнгө, додо-улакка аттарды даярдап көкбөрүгө бир топ эле кыйын болду да. Экөөнүн системасы эки башка экен. Саапкер кишилерден келечектеги аман деген байке деген. Ушулардан жакшы кишилер экен, кеңешин тартынбай, аянбай бүт айтышып атты. Ушулардан жаңадан саапкерлик жагын үйрөнүп атабыз. Ветеринария жагын болсо өзүм жерде совхоздо окугам 5 жыл. Негизи эле бул Ала-Тоо көкбөрү командасынын негиздөөчүсү катары Алтынбек байкени тааныйбыз да. Анан атайын баягындай бир кандай десем келишим менен келесиздерби силер саапкерлер дагы, оюнчулар адатта баягындай атайын келишим түзүшүп, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин кетишет эмеспи? Эми башка командаларда ушундай келишим түзүлүп команда келет. Алтынбек байкем биз тууганбыз да. Анан ошону өздөштүрө бер деп командага. Өзүнүн аттары да бул. Өзүнүн команда, өзүнүн аттары болгонго жерде келишим деле жок ортодо. Өзүнүн намыс үчүн, өзүнүн ошо көкбөрүнү өстүрөлү деген ниетим менен командага жүрөбүз. Ала-Тоо көкбөрү командасына Манас байке кошулуп калгандан кийин көбү таанып калышты да, аябай элечи, жаңы чыкканына карабастанчы, анан күйөрмандарды дагы топтой алсаңар керек, э? Көбүрөөк. Ооба, күйөрмандар биринчи жолу барганыбызга аябай мындай сүрдүү болот экен. Элдин баары келип Ала-Тоо деп
мурдагы жогорку лигада тартып жүргөн Манас Ниязов жүрдү, Таши Майлыбашев, Акбар Иманбеков. Булар жогорку лигада тартып жүргөн балдар. Канчада өздөрүнүн көрөрмандары бар экен. Азыр 3 кишинин көрөрманы кошулуп, Алатоодун көрөрмандары кошулуп. Көрөрмандар көп болду. Калган балдар каяктан келишти? Мурда ойноп жүргөн балдар да? Ооба, бүт ойноп жүргөн балдар ага кайсылерден Жалал Абадтан келишти, Токтогулдан келишти, жерден Чүйдөн, Оштон, ошол ар кайсылерден кошулду да команданын балдары. Бул өзүңүздөр тааныган Шторм, энеси Будён, атасы чистокровный казакан англичан Гладкийди чуркаган 2 жолу Америкада, 3 жолу Ирландияда чемпион болгон. Учурда Шторм 7 жашта. Аябай акылдуу да бул. Мисалы тоюттандырганда, жем отуп суу бергенде деген кишиден мурун такыр башын салбайт да. Качан сен белги бергенде анан жей баштайт. Суу бергенде сууну анан бери ичет. Так мындай тартипте турбайбы? Аябай тартип. Башкаттарда эле канча ач болсо дагы күтүп турат да сени. Ушундай бул былтыр достук командасында бир жыл оюн көргөздү. Достук командасында Манас Ниязов Өзү тандалган экен, э? Ошол жерге алып барганда Бир көрүп туруп эле. Бир көрүп туруп эле алган. Ага чейин Кыязбеке Алмамбокко салынып жүргөндө ошол жерден Кыязбеке көрүп жактырып командага бериңиздер деп ошону айтып жүргөн болчу. Ошол жазында тренировкасын алып бардык. 9-майда жаңыдан командага салынган Казанга көнө албай аябай травма алды. Бир топ кыйынчылыктар болду да. Андан кийин уже президенттин кубогунда Көлдө Казанга көнүп, мыкты даярдыкта барды. Достук ынтымак менен финалга чыгып достук утулган ынтымакта. Андан кийин Таласта өзүбүздүн улуттук көчмөндөр оюнунда ал жерде да Манас Ниязов өзү тартты. Ошол жерден мыкты аргымак. Анда да алган, э, мыкты аргымак. 2019 мыкты аргымак намын алды. Андан кийин өзүбүздүн команда түптөлдү Алата командасында эле Манас келип тартып, быйыл дагы ошол президенттин кубогунда мыкты аргымак намын алды. Аябай жакшы чуркагандар, мыкты койгондору да жакшы, өзүн жакшы алып жүрөт. Мыкты аргымак намын алганда бунун катуу чуркагандыгы, эми аяктан судейский состав бар да. Ал жерде сайыпкерлер бар. Ошол судьялар чечет негизи. Мен жеке оюмда катуу чуркаганы. Себеби бунун атасы Гладкийде чуркаган да. Старттан катуу да булар. Старттан катуу чыгат. Команда аттары арка-өркө болчу бул Казанга жетет жок да. Анан Казанга дагы таамай барат. Казанга таамай барып урат. Секер кетпейт, кайы кетпейт дегендей. Түз барат, түз токтойт Казанга дагы. Ошол жагынан алды деп ойлойм. Додого, буга чейин Додого салынган да бул. Келгенде Додого салынды. Дододо 1 жыл бою ошол өз аэропортто өзүнүн оокат улак болот. Оокат ынтымагы. Ошол жерде баш байге тай коюлат. Ошол жерде 1 жыл ошол байгени алган да. 1 жыл бою. Ошол жерден өзүн көргөзүп. Кыязбеке да ошол жерден көрүп анан аттын өнөрүн, күлүктүүлүгүн көрүп. Демек мурда эле жечкендиктерге көрсөтүп койгон экен да? Ооба, бул бышты кезинде эле улакка салынып жүргөн да. Бышты кезинде эле аябай кыйын болду буну көндөргөн өскөчө. Күлүк болуп ар кайсыга көтөрүп кетип атты балдарды. Көп бала менетор бул. Көндөргөнгө. Негизи эле жанагы YouTube'да бай комментарийлерди окусак, бул шторм кылган Манас Байкенди айтып калышат да. Негизи чындап эле ошондойбу же бул шторм өзүнүн күчү менен жетти деп ойлойсузбу? Эми Дододо башка бала тартып жүрдү да буну. Көк бөрүдө да шторм кылган Манас деп ойлойм. Себеби канча да адамда бул мал эмнени көндүрсөң ошону жасайт да. Манастын мээнети чоң мында. Аябай көп мээнет кылган. Мисалы командага келгенден кийин деле
ар бир баланын өзүнүн адамдын секрети болот да. Ошол нерселерди жасап атка катуу мээнет кылган. Манастын деле мээнети бар деп. Элдин комментарийине кошулам да мен. Оюндан келгенден бери азыр эс алууда. Азыр бир этин көтөрөбүз, биттендиребиз. Анан буюрса жаңы жылдан же февралдан баштап балдар келишет, команданын балдары. Ошол убакта тартып. Анын катарында Манасбек да болот. Манас да келет ал убакта. Атайын келип, машыгууларды өткөзүп кетеби? Келип, улардын суутун келтиребиз биринчи. Суутун келтирип, дайын боло баштаганда тренировкалар башталат да. Кадимкидей таанылса керек Манасбекке келгенде мындай эркелеп ага. Ооба. Манас да кандай десем, зөөкүр эмес да Манас. Атты көп сабабайт, акыл менен башкарат да. Манас келгенде ойноп калат. Президенттик кубокто да 12 улакташты алыптыр Булаттын жардамы менен Манасбекке. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Азыр жаңы команда болуп биринчи лигада аттар ошол биринчи лигага ылайыктуу да. Бүт команданын аттарычы. Высший лигадагы аттар алар уровени башка да. А бул Вышида жогорку лигада былтыр салынып жүрдү. Ошондон көп очко салып кетти го дейм. Манас өзү да мыкты оюнчу, эңгенде эле бул старттан катуу чыгат. Ошондон көп очко жаратты деп ойлойм. Бош аймакты калтырып коюуда эми Манас Ниязов мындай аракети менен катары менен салымдарды салууга жетишет. Аста кармагы Шторм Манас Ниязов жана караңыздар чоң ылдамдык менен келип Тайгазанга жакын кантип токтогонун көрдүбүз. Эми Штормдун дагы бул жерде чеберчилигин белгилеп коюшубуз керек. Исраил Байке бул Ала Тоо көкбөрү командасынын алдыга койгон максаттары тууралуу айта кетсеңиз. Алда койгон максаттары биринчиден бул өзүбүздүн улуттук оюн. Кыргызды кыргыз кылып тааныткан бул көкбөрү деп ойлойм. Ошол улуттук оюнубузду дагы жогорку деңгээлге көтөрүү. Анан бул нерсе улак тарткан каныбыз да бар да. Анан ар кайсы айыл жергесинде улак тартсам деп ниеттенип кыялданып жүргөн жаш балдар көп да. Алтынбек Байкенин дагы негизги биринчи план ошол болчу. Биз команда кылсак ошол ар кайсы айыл жергесиндеги улак тартам деп жүргөн балдарга спонсорлук кылып алып келсек, ошол балдарды өстүрсөк, көкбөрүнү да көтөрсөк. Буюрса башталып атат. Бул жагын да көрө жатарбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда Ала Тоо көкбөрү командасынын аргымактары тууралуу кененирээк маалымат берип кеттик деген ишеничтебиз. Алардын ичинен мен ошол Штормду тандадым. Буга чейин Манасбекебиздин чабуусунда көптөгөн жетишкендиктерге жетишип келген. Мындан кийин дагы албан ийгиликтерди багынтып Кыргыздын желегин желбиретет деген ишеничибиз чоң. Сиздер менен мен Нуриза Маматчума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.